Çıktık, janagıdeki химикаттарға қарағанда, мұның компостun жарақтылығын айтайыншы, bir 3 yıl payda жер кексе 10 yıl жерді қарап керегі жоқ екен. Анткени бұл компостun жанагы жерстептің үштінің ұшында екен да, 40 екен да. Burasının bakteriyaмен араластыру эле бұл багыш үчүн боюш керек екен. Бұл эми жакшы нерселердин бири мен Нурбектин ишине ийгилик каалап кетейин. Аны эми эң негизгиси дайыр нерсени айтып кетейин. 3 yıl burada mаған Нурбек келгенде мен ишенген эмесмин айткан сөздөрүнөчү. Мына мен 3 жылдан бери ушул бир да семинарды калтырбай келип атам. Анан өз көзүм менен көрүп атам. Былтыр Силыстын тойту билесиңер, аябай начар болду. Былтыр Нарын көлдүн баары ушу Нурбектин Силысы менен чыкты окшойт анан. Күнүнө бир 30-40 машина Силыс ташып атты Нарынга. Көлгө ташып кетип атты Кудайга шүгүр. Бул эми эмне үчүн айтып атабыз муну? Бұл Силыстың бағасының аздығын айтып кетейін да. Бүгінгі күнде біз Силысты чөптің бағасын өзіңіз білдіңер, былтыр 400-500 сом ұшып кетті. Биылғы жылға айтып кетейін, Силыстың бағасы 2,5 сом, 3 сом ле болады килограмм тесі, өзіміз өндіріп, өзіміз қылсақ. Ошон үчүн бұл жанагы эмне үчүн муну атайын семинарға чогултуп силерге өтөлү деген нерсебиз, малды жайыкка чыгарбай эле үйдө калмаса болот. Дайыр нерсени айтып кетейин, Нурбек өз дагы спорт еттик да. Бул айтат, мен 10 күн ажын кармап, 1 жылда 4 оборот кылам, 1 миллион сом пайда табам дейт. Мен айттым, таба албайсың деп атам да, мен деле мал кармаган кишимин депчи. Бирок негизинен бакса болот экен, тапса болот экен. Муну эми мен эл жұрт кайтып кетейин, муну эми кичине үйрөнүп, ушуна бир жерге келген сайын ушу үйрөнүп кетсек, бул эми жакшы нерселердин бири экен да. Ушунун да элге журтка жеткизиш керек экен. Мындай туура түшүндүрүп, туура эметип, ушуну ар кайсы жерде, ар бир региондо, мына бул жерде өзүңөр көрдүңөр, УАРдын жетекчилери отурат, айыл өкмөттөр отурат бул жерде. Ушуну бир көңүлүңөргө алып койсоңор, мына жайып отурасыңар, бул эми жакшы нерселердин бири. Ишиңерде ийгилик болсун, эл журтубуз менен, үй бүлөбүз менен аман эсен бололу. Дайым жашылык үстүндө жүралы, урматтуу семинардын катышуучулары, баарыңарга аманчылык тилеп кетели. Эл журтпен аман эсен болуп, ишибизде ийгилик болсун. Рахматтарыңызга. Дыйкандарга суу керек. Экинчиси көчөт, урук, алдар дыйкандарга керек. Үчүнчүсү ошол кооперация, МТС куруу. Төртүнчүсү экспорт, бешинчиси билим. Өнөр алмашуу, билим алмашуу. Мына ошондо ошол биздин багыт менен Нурбек дагы ошол саясаттын, Айыл чарба министрлигинин саясаты менен багыттар менен кетип атат. Бул Силысты даярдоо, тоюттандыруу дагы биринчи кезектерде болуш керек. Анткени себеби тоюттандыруу боюнча биз жакшы эт ала албайбыз, жакшы сапаттагы сүт ала албайбыз да. Ошондуктан мен баарыңарга ушул жаңы инновациялык жолдорду колдоп, ушундай иштер жүргүзүп атканыңарды биз да колдойбуз. Экинчи, областтары дагы ушул жылга сүттү жасаган Сенат Силыстарын алышты да. Бул жерде мен Атбашылык болсом, Атбашка чейин барганын көрдүм. Ошон үчүн Нурбек, сенин ишиңде дагы алгылыктуу иштер боло берсин. Компост боюнча айтсам, мен ушул буга чейин дагы Кыргыз мал чарба жана элибиз институтунда иштеп турганда атайын жүгөр өстүрүп, атайын силос жасаттырдым. Анда болуп тур да. Ошондо Нурбектен компост алып ошол силосты жасатканда дагы бактерияны алдым. Компост жасаганга дагы ошол жерде жанагы институттун базасында асыл тукум букалар бар, аяктан чыккан отходдордун баардыгын ошо компост кылгыла деп атам. Анан эми биякка келип калгандан кийин жерлерде ушундай иштерди айтып атабыз. Ошондуктан урматтуу бүгүнкү семинардын катышуучулары, ар дайым Айыл чарба министрлиги сиздерди колдойт. Ошо менен бирге сиздер үчүн, силердин ишиңер жылыш үчүн ар түрдүү саясаттарды жасап, кредиттик жана финансирование боюнча, бюджеттик финансирование боюнча дагы иштерди жүргүзүп атабыз. Алардын иштерин жана ФСК уюштуп даярдап чыгарып, азыр макулдашууга жүрөт. Фондтук айтып атабыз, ал жанагы объединенный товар производитель жана кооперативдер. Алар дагы арзан 6%-терден алышат. Анан дагы азыр дагы жаңы деградация болуп атат.
Ошондуктан сандан сапатты өткөрүлөт. Ошондуктан сиздер урматтуу бүгүнкү семинардын катышуучулары жерлерде өзүңөрдүн саясатыңарды, биздин саясатты жеткизип, асыл тукум малына өтүш керекпиз. 100-й кармаган эле 10-й кармаганыбыз жакшы да. Ошондо жайыттарыбыз да деградация болгон. Азыр эле айтып кетти, ошол жердеги стационарда кармап, жана силос менен чыктуу тойтторун бакса, сүттүүлүгү да көбөйөт да. Ошондуктан бүгүнкү семинар ийгиликтүү болсун, үзүрлүү болсун дагы сиздер өзүңүздөрдүн жериңерде ушундай алгылыктуу иштерди жүргүзөбүз. Семинардын катышуучулары урматтуу Кенжебаев мырза, Керималиев мырза, Омошев мырза, ошондой эле Жыргалбаев мырза. Менин атым Нишияма, Япониянын эл аралык кызматташтык агенттигинин өкүлү болом. On behalf of Japan International Cooperation Agency, it is my pleasure to join you today at this seminar. JICAнын өкүлү катары ушул семинарда катышып отурганыма абдан кубанычтамын. As representative of JICA, I'm very pleased to see how the effort from the project for market-oriented milk production COSMO continue to bring positive results. JICAнын өкүлү катары биздин МОМ проектибиз дагы деле жакшы позитивдүү натыйжаларды алып келип атканын көрүүгө абдан кубанычтамын. The MOM project addressed critical challenges in Kyrgyzstan's dairy farming industry, from improving milk quality and yield to meeting EU standards and strengthening the raw milk value chain. Through collaboration with the Ministry of Water Resources, Agriculture and Processing Industry, the veterinary service and Jorgasut cooperative and local farmers, we have worked together to establish training system, develop human resource, and establish mechanisms of sustainable dairy farming. Бул МОМ проекти жөнүндө айтып кетсек, МОМ проекти Кыргызстандагы айыл чарба секторундагы абдан чоң көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган. Бул биринчиден сүттүн сапатын жогорулатуу, сүттүн түшүмдүүлүгүн жогорулатуу жана ошондой эле Евразиялык экономикалык биримдиктин стандарттарына туура келүү багытында чогуу иштегенбиз. Бул 60% чыгашага кирешеге кирдик, чыгашаны азайттык да. Анан бүгүнкү күндө Бектемир кооперативдин ийгиликтерине ушу Нурбек байкенин салымы абдан чоң. Биздин кооперативдин атынан сизге дагы ыраазычылык айтабыз. Биз кооператив болуп жүргөнгө чейин жекелей чарба болчубуз. Нурбек байкенин кооперативин көрүп, ошолордун жүзүлүктүн иштеринин баарын көрүп, ошондой эле жайка келип окуткан маалда ошо Нурбек байкенин чарбаларында, ошол Сары Өзөн чүйдө ар бир окуусуна келип катыштык. Катышкан негизинде бизге той дайындоо, сүт өндүрүү, малды кандай багыш керек, малдын сапаттары, малдын пародалары ушунун баарын окудук дагы. Ошонун ичинде биз сүт багытын тандап алып, бүгүнкү күндө ийгиликтүү ишке ашып атабыз. Андан кийин мына Подурга да рахмат, баягы бөрүнү аягы тойгузат дегендей, ушу көп долбоорлорго барып отуруп, ошон үчүн Подурдан биз $100 000 Бектемир кооперативи утуп алып, бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча успешный кооперативдин ишине кирдик дагы. $100 000 менен азыр бүгүнкү күндө чарбабыз эбегейс астыга жылдык десек болот. Ошондой эле эми биз өзүбүз эле мактай бербей, бүгүнкү күндө мына жогорку кеңештин дагы депутаттар келиптир, айыл чарба министринин орун басары да келип атат. Мен бир сунуш айтат элем, жылда эле келип Нурбек байкенге тамак ичип, ушул жерде айыл чарба күн өткөрүп кеткенде болбой, ушул фермерлер менен ошо депутаттар айыл чарба менен дагы бизге мост түзүп берип атат. Ошол мостто айыл чарба министрлигине бир сунуш болмок. Кудай буйрса 2 жылкыга урматтуу айыл чарба министри угуп койсоңуз, ушул чакырылышка Кыргызстан боюнча бир урарлардын орун басарлары болобу же ушул айыл чарба боюнча бир урардан бирден өкүл келсе да жакшы болмок да. Ушул Нурбек байкенин ушул тойтун Кыргызстан боюнча жайылтууга салым кошсо деген да. Экинчиси дагы бир сунуш, Нурбек байкенин могул франшизасын фермерлер сатып алып атабыз. Ушул франшизаны ар бир областка болобу, район болобу сатып алып берсеңиз, ушул силосу дагы ошо жерлеринде окутсак, жерлеринде дайындасак, анткени той дайындап аткан маалда Нурбек байке өз чарбасында бошобой калат экен, чүйдүн дагы запасына
расчет болбой калат экен дагы, ошо менен алыскы райондор дайындап аткан маалда ошол жетишсиз болуп калат экен. Ошол франшизаны пилотный болсо дагы Нарды областына алып берсеңиз, мына мен ошол практика катары ушул Нурбек агенттигин дайындап келатам, силосун, сенаждарын. Ошону окутуп бергенге жана ушуну жайылтканга мен дайым болчумун. Дайымын, убактымды бөлүп берем ушуну. Анткенде бул той малга дагы, чөмтөгүбүзгө дагы, фермерге дагы, жайытка дагы баарына керектүү нерсе экен. Мол компостун дагы ала албай атабыз. Азыр компостун дагы эгер франшиза берилсе, муну дагы кеңейтип, жайылтып, ошол жерлерибизди азыр эко деп коюп экен, азыр неме айтканда. Химиясы жок, ошол удобрение менен ошол талааларыбыздагы 30 жылдан бери биздики талаалар эч кандай удобрение көрүлөт, андык чүйлүк хотя артында химикат болсо дагы көрөт, бирок бизде Нарды областында бир да химикат эмес, нормальный коробузда кытты да төкпөйбүз. Ошону дагы жакшы сапаттуу эко удобрение чачканга салым кошмокпуз да. 36 000 тонна былтыркы жылдын эсебинен биздин республикабызда ушул жаңы ыкма менен силос басылды. Азыр урматтуу дыйкан фермерлерибиз ошол 36 000 тонна силосты азыр малына берип отурган убагы. Бул деле жакшы көрсөткүч деп мен эсептейм да. Ушуну эми өндүрүп өнүктүрүш керек. Анан эми дагы бир айтып кете турган нерсе, бүгүнкү күндө Жыргал сүт өзү 4,5 000 тонна силосты базып отурат. Жаңы ачып, өз малдарына берип, тегерегинде дыйкандарды камсыздап отурат. Бул дагы чоң нерсе. Анан компост боюнча 5 000 тонна даяр компост базылып, даярдалып, азыр мындайча айтканда, жалпак тил менен айтканда кампасында туруп атат да. 1 гектарга 20 тонна кетет. Ошондо 5 000 тонна деле кыйла эле жерге жете турган компостта бул күчү селитрага барабар удобрение. Бизнесменсиң, сен деген өйдө дагы жылып, өйдө дагы барышың керек. Айыл өкмөттө эчтеке кереги жок сага. Жогорку кеңешке дагы депутат болбой эле кой. Сен деген өйдө өнүгүшүң керек. Сен өзүң ушу сүттүн үстүнөн дагы бир нерсе ойлоп таап, цех ачышың керек. Алга жылышың керек деп айттым эле. Ошол эки Кудайым ошол экини кабыл кылган экен. Абдан кубанып отурабыз. Бул биздин уулубуз эми иштерине абдан ийгилик, абдан жакшы кубанып отурабыз. Үлгү алабыз деп атасыңар. Ушу биздин жаштарыбыз ушул жерде, ушу Красноречканын балдары, ушу Нурманбет айыл аймагындагы жаш балдар ушул эркинтип үйрөнүп Нурбектен иштерди алга жылдырып кетишиңерге тилектешмин. Анан дагы бир айта турган нерсе, жанагы азыр жогорудагы немелер, делегаттар айтып кетти. Уйду асылдалыш керек деп. Туура мен деген немеге барганда, курултайга барганда президенттин өзүнө былтыр 23-жылы кайрылгам. 30 жылдын ичинде деген малчыларга вообще көңүл бурган жоксуңар, эч ким бурган жок. Эми мындай бир көңүл буруп койсоңор болбойбу деп кайрылгам. Быйыл ким Садыр Нуркожоевич айтты, көңүл буруп атабыз, жанагы осеннение баштайбыз. Эми ушу Нурбек бир ушу биздин айылга бир жакшы бир ассимилятор коюп, жакшы бир асыл тукум немелерди чыгарсам, анан сүт да көбөйөт. Жанагы айтып атпайсыңарбы, сүттүн баасын көтөргүлө деп. Эми аны да түшүнсө болот. Мисалы деген биз көбүрөөк уй кармагандарга билинбейт. Анан жана бирин экин уй кармаган мындай дагы бутуна тура элек балдар бар да, дагы картаң кишилер бар. Эми ошолорго кыйын эле да, мисалы. Аларга кыйын эле, аны да түшүнүп туруш керек. Анан эми алга жылы ушундай дүйнө жүзү өйдө өнүгүп атканда ушинтип өнүктүрүп ушул экини баштап кетсең, дагы өйдө это биздин гордость болосуң, дагы каласың. Вот иштериңерге ийгилик, самое главное ушу мал чарбасына көңүл бургула. Анан деген стойловое содержание деп атпайсыңарбы? Ал бир өзүнчө бир неме, наука, ал өзүнчө бир. Анан деген жанагы жайытка барганда мал бар. Анан ушул эки жолубузду оңдоп, жайлообузду оңдоп, жакшынакай кылсак, любойуңар ушу пенсияга чыкканда да барып эс алып келесиңер ошол жака. Суусандыга жеткен курорт барбы? Жок да. Вот ушул экини алга
жылдырсак жакшы болот эле. Ким менен уже бирге иштеп атабыз. Кудай буйрса дагы азыр мени ар нерсени документтерди бөлсө курултайда анан дагы иштешебиз деп мына бу аграрный секторубуздагы иштейбиз деп турабыз. Рахмат баарыңызга. Ишмерлердин бири. Сайыз убагында деле муну жазачыбыз, ошо унутулуп калган да, симааш деп. Мына бу деген жанагы бордого сүт жагынан баары эле айтылып кетти. Бу чоң малдарга чөңөр да үнөмдүү болот, тойтуңар да үнөмдүү болот, малыңар да жакшы кыштан чыгат. Анан дагы ушул жерден айтылып кетти жакшы сөздөр. Мындан аркысында ийгилик каалайлы. Мисалы ППСтин жерлери болсо ушу өзүбүздүн мына жерде иштей турган, элдерге пайда келтирет. Органикалык ыкма менен чыктуу тоет менен өстүрүлгөн жылкы этинен мына палоо аш жасап келишти. Нурбек Жыргалбаевдин ыкмасы менен өстүрүлгөн жылкы. Мына көрдүңүздөр, жылкыныкы мындай карамтык тартып турат го эти, бунуку уйдукуна окшоп турат. Эми дагы мукмуш. Мына бүгүн 300 адамга семинар болуп, ушул жерде ушул этти регистрация кылып атабыз. Чоң кишилер, депутаттар, министрлер баш болуп. Анан эң негизги регистратор мына Нурбек Саяк деген бар. Менсиз кантип. Туугандар, урматтуу дыйкандар, Ысык Ата районунун Красная Речка айылында дыйкандар үчүн аябай пайдалуу чоң семинар болуп атат. Мына бул смарт бактерия, ошо Нурбек Жыргалбаев комбинированный бир метод ыкма менен ушул заквасканы жасап, мына ушул закваскадан силос жасалат. Силос мына ылдыйга көрүп аткан мына бул таңгакталганы бул. Ошондой эле бош эндей дагы сатылат. Мына ошо таңгакталган силос. Мынанын ичинде силос бар. Ал эми мына үстүндөгү болсо бул биокомпост. Мына малдын көңүнөн каалаган мал, уйбу, жылкыбы, койбу, ошонун кыгынан анан таштанды, органикалык таштанды, жалбырак, чөп чар, кагаз, чирий турган органикалык эмне болсо ошонун бардыгынан кошулуп жасалган мына бул биокомпост. Мына биокомпост. Ал эми мына идичтеги мен кайра бир сыра айтып коеюн. Ушул чөп бактериялардан жасалган закваска. Ошо уюткусу да. Мына ушул уютку кошулуп силоско. Илгерки классикалык кадимки жүгөрү силоско эгер чөпкө кошулса синаж болот. Мына ушул бактериялар кошулуп жасалып жаткан мына ушул бактерия, ошонун негизи. Ушул өзүнүн мына жерде атайын колдон ыкмасы бар. Колдон рецептери бар. Ошо колдон рецепттерин алып, мына ушул закваска менен силос жасаса болот. Эми бул сезону августта келет. Ал эми мына бул биокомпост жерсемдик болсо, каалаган убакытта жасай берсеңер болот. Буга дагы мынандай өзүнүн закваскасы сатылат. Бүгүн семинарда ушулар жөнүндө кенен айтылды.